Жаналиев Каныбек Капашевичте сөз. 5 минут, 8 минут беріп қойсаңыз. Қанша минут? Фракциядан 5 минут, өзімкі 3 минут, 8 минут. 8 минут берген. Рахмат. Урматтуу премьер-министр, урматтуу өкмөт мүчөлөрү жана кесиптештер. Өкмөттүн отчетунда айтылбай калган, бирок биздин экономикага жана экономикалык суверенитет үчүн өтө коркунучтуу 5 жагдай бар. Биринчи бул кредиттик көз карандылык. Биз азыр дүйнөлүк рейтингде кредиттин төлөй албай турган 8 өлкөнүн бирөөүнө кирдик. Бул Гвинея, Мозамбик, Афганистан, Кыргызстан. 5 жылдан кийин жылына 200 миллион долларды, 400 миллион доллар төлөшүбүз керек. Ар бир 5-чи сомду. Кыргыз өкмөтү ошол карыздарды экология алмашуу, же ары жылдыруу, же социалдык программа алмашуу боюнча мен маалыматын алган жокмун. Экинчи коркунуч бул импорттук көз карандылык. Мейли өндүрүш товарлары, курулуш материалдары ташылып келсин. Бирок азык-түлүк дүкөнүнө карасаңыз, 70%га чейинки биз күндөлүк колдонгон азык-түлүк бул тыштан келип атпайбы? Үчүнчү көз карандылык. Биз дүйнөдөгү экинчи орунда эледик. Мигранттардын акчасынан көз карандыбыз. Алар да пенсияга чыкканда ата-энесинин акчага отурбай калат. Ал азаят. Анда кантип биздин экономика жашайт? Үчүнчү, төртүнчү эң коркунуч баарыбыз үчүн уят маселе бул жакырчылык. 1.600.000 биздин мекендешибиз күнүнө $2 жетпеген акчада тамактанып, ийин жашайт. Бул эң уят маселе. Жалпы коомчулук, спонсорлор, жергиликтүү бийлик, өкмөт, микрокредиттик уюмдар, диний коомчулук болуп, жылына 1% азайтсак, бул 16.000 үй бүлө экен. Себеби муну бүгүн азайтпасак, ал эртең 2 үй бүлө болот. Биринчи капиталдык старттык капиталы жок. Бешинчи чоң коркунуч бул дүйнөдөгү атаандаштык. Биз бөлөк өлкөлөрдү айтпайын, дүйнөлүк экономикалык атаандаштыкта Тажикстан 71-чи орунда, биз 111-чи орундабыз. Бул жашоонун сапаты, билим берүүдө 106-чы орундабыз, саламаттык сактоодо 97, электрондук өкмөт катары 101-чи орундабыз. Биз анда 5-10 жылдан кийин коңшулардан көз каранды, билими, ден соолугу жана экономикасы аларга атаандаш болбой кала турган, өз жанын өзү бакпай турган өлкөнүн катарына кирип калышыбыз мүмкүн. Андан башка отчетто айтылбай кеткен дагы бир 5 жагдай. Кумтөр боюнча. Кумтөр боюнча Сапар Исаковдун айтылган келишим легитимдүү ошо бойдон калдыбы? Ким переговор жүргүзүп атат? Качан келип ал парламенттен өтөт? Экинчи, бизде өзүнөн өзү пайда болуп келаткан текстил тармагы таптакыр кыйрады. 300.000 киши иштеп атты эле, 3төн бири кызматтан кетти, кыскарды. Алардын экспорту 38% азайды. Бул боюнча биз өкмөттүн үнүн калган жокпуз. Бир жылда реалдуу түрдө көмүскө экономиканы 1%га да азайта алган жокпуз. Жакырчылыкты 1%га азайта алган жокпуз. Бир тармакта да реформа кыла алган жокпуз. Эки эле жакшы жагдай бар, бул коопсуз шаар 7 жылдан бери чуруу бүтпөгөн. Анан ачык асман. Ачык асман дегенде жакшы иштетсек, мунун келечекте шансы көбүрөөк. Дүйнөдө 18-ci жылдан баштап цикличность, кризиси бүттү. 18-ci жылдан баштап жакшы цикл башталды. 34-ci жылга чейин дүйнө өсүп өнүгөт. 20 өлкөдө гана кризис болушу мүмкүн. Бул бечара, экономикасы жок, тупиктеги же менеджменти начар. Биз ошол өсүп өнүгө турган эки чоң державанын Кытай менен Россиянын ортосундабыз. Алардын жел аргысы бизге сөз жок дейт. Биз ошол жел аргыга ошону кармап калып өсүп өнүгө алабызбы? Бул биздин өкмөттүн саясатына байланыштуу. Пайдаланылбай турган, ошол өкмөт пайдаланбай калган чоң ресурстар бар. Биринчиси ВСП+. 17-ci жылда $17 миллион, былтыр 17 миллион доллар. Орта Азиянын бирде өлкөсүндө жок, Кыргызстанда бар. 5000 товарга пошлинасы жок Европага поставка. 1% көтөргөн жоксуңарга. Жок дегенде Япония өкмөтү дайындаган бир айыл, бир продукциянын товарын сатпайлыбы? Экинчи Евразес. Евразестин акыркы отчетту уксаңыз, эң чабал позиция Кыргызстандыкы. Мен эки вице-премьерге айтып бердим.
Бөрөбай протоколун алмайын же ошого теңелмейин, Кыргызстандын өндүрүшчүлөрү атаандаштыкка туруштук бере албайт. Себеби биздин коңшу өлкө кээ бир позицияларда 2 эсе, кээ бир позицияларда 3 эсе жеңилдикке ээ. Ошон үчүн биздин экономика төмөндөп баратат. Үчүнчү мүмкүнчүлүк, эмдиги жылы Кытай жибек жолу проектисине 1 триллион акча бөлүп атат. 60 өлкөгө. Жакынкы 5 жылда 8 триллион. Ошондон Кыргызстандан бир да проект кирген жок. Себеби биздин чабал өкмөт долбоор даярдалган жок, ишенген жок. Жаныбызда триллион доллар агып атса, биз ошону кармап өндүрүшүргө бере албай атабыз. Бул чоң трагедия. Төртүнчү, сиздин отчетто бир экономиканын жаңы сегментин таба алган жокпуз. Биз айыл чарба продукциясынын көлөмү менен эч убакта конкуренция боло албайбыз. Себеби Казакстандын талаасы 50 эсе көп. Биз жашыл экономика, биз органик экономика менен гана конкуренция боло алабыз. Ошо боюнча бир кадам алдыга жылдыкпы? Кыргызстанда бир гана тармак бар. 1 сом берип 28 сом ала аласың. Бул туризм. Бирок туризм дүйнөдө бөлүнүп кеткен сегментацияга. Бул экотуризм, бул тоо туризми, бул медицина туризми, бул билим туризми, бул соода саттык туризми. Кайсы тарабында алгылыктуу иштерди алып бардык? Сиздин саламаттыкты сактоо министриңизге 2 мыйзам долбоорун бердим. Жакында 1 жыл болот, жооп бериле ошо мыйзамга. Кийинкиси, азыр дүйнө интернет экономикага өттү. Биздин президентибиз сүйлөп атканда көбү нуктап атканы көбү түшүнгөн жок. Эгерде мурун индустриалдык экономика болсо, биз азыр интернет экономикада 10%быз. 30%га жеткизе албасак, анда биз дагы бир кылым алдыга алабыз. Сиздин бир вице-премьериңиз санариптик экономика боюнча вице-премьер болуш керек. Негизги министрликтерде орун басарлар же Эстониядан, же Татарстандан окуп келбесе, биз анда коңшу өлкөлөр менен атаандаша албайбыз. Мамлекеттик башкаруу боюнча биздин мүлк мамлекеттик башкаруу. Бишкекте эле 1 миллион квадраттык метр мамлекеттик мүлкү бар экен. Айына 100 сомдон арендага берсек, бир жылда биз 600 миллион сом албайт белек. Кантип башкарып атабыз? Сөзүмдүн соңунда айтарым, биз биригип 21 кылымдын жаңы моделин түзбөсөк, азыр экономика жыл сайын эмес, ай сайын өнүп атат. Биз анда коңшу өлкөлөргө атаандаш боло албайбыз. Биз анда суверендүү өлкөнүн суверендүү экономикасын камсыз кыла албай атабыз. Ошон үчүн мен сиздерден, өкмөт мүчөлөрү, чечкиндүүлүктү, жигердүүлүктү суранар элем. Анан жок дегенде экономиканын 1-2 тармагында реформа кылбасак, биз алдыга жыла албайбыз. Себеби Кыргызстандагыдай чакан өлкөлөр, биз Россия менен салыштырып атабыз. Россияда 1% өсүү бул 1 триллион 200 миллиард рубль. Бизде 1% өсүү бул 6 миллиард сом. Ошондуктан бизде номиналдуу өсүү болду, бирок элдин реалдуу кирешеси өскөн жок. Биздин карапайым калк ошол экономиканы өсүүнү сезгенде гана чыныгы өсүү жөнүндө